Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы, аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Түркия Кыргызстандын 58 миллион доллар тышкы карызын кечти. Ал каражат жашыл экономика долбоорунун колдоого жумшалат. Жаңы киминди жазууга сынак жарыяланат. Мындай билдирүүнү Жогорку Кеңештин төрагасы журналисттер менен жолугушуу учурунда айтты. Димин өзгөртөбүз, Кудай кааласа, Кудай буйруса. Билим берүү системасындагы коррупцияны ооздуктоо УКМК мектеп директорлоруна кылмыш жоопкерчилигине тартууларын эскертти. 100 миңден 2 миллионго чейин берилет. Кыргызстанда эне капиталын берүү пландалууда. Жайкы дөңгөлөктүү унаалар Бишкек-Ош жолундагы Сосновка арал постторунан өткөрүлбөйт. Бул боюнча айдоочуларга рейд жүргүзүлүп жатат. Ынтымак ордодогу алгачкы конок Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды жаңы Ак үйдө тосуп алды. Анда Садыр Жапаров Туркиянын башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен болгон кеңейтилген форматтагы жолугушууда саясат, экономика, инвестиция, билим берүү жана башка тармактардагы бир катар маселелерди талкуулады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Туркия Кыргызстандын 58 миллион долларлык карызында кечкени маалым болду. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Бүгүн 5 ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөгө мамлекеттик сапары менен келген Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды ынтымак ордо имаратында тосуп алды. Жаңы Ак үйгө алгачкылардан болуп кадам таштаган Туркиянын президентинин кортежи атчандардын коштоосунда келди. Эки өлкө лидерлери бири-бири менен саламдашып, Кыргызстан менен Туркиянын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң Жапаров менен Эрдоган расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырып, ардак кароолдун аскер кызматкерлери мамлекет башчыларынын алдында салтанаттуу жүрүш менен өттү. Аземден кийин президенттер ынтымак ордого бет алып, тар курамдагы сүйлөшүүлөр өттү. Кыргызстанга келгениңизге биз кубанычтабыз. Мындан 6 жыл мурун келген экенсиз, мына келип отурасыз. Дагы жолу Кыргызстанга кош келдиңиз. Мен абдан кубанычтамын сизди Кыргызстанга тосуп алганга. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, hurmatlı prezident, hurmatlı Erdoğan'ın Atayurdu'muzda bulunmaktan son derece memnunum. Atatürk'üme geldiğim için abdan kuvvançlıyım. Садыр Жапаров Туркиянын башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен болгон кеңейтилген форматтагы жолугушууда саясат, экономика, инвестиция, билим берүү жана башка тармактардагы бир катар маселелерди талкуулады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Туркиянын жылдык соода жүгүртүүсүн 5 миллиард долларга жеткирүү үчүн Анкарадан айрым жеңилдиктерди сурады. Туркиянын жалпы преференциялар системасын изилдеп чыгып, анда Кыргызстандын негизги экспорттук кээ бир товарлары боюнча кандайдыр бир жеңилдиктер жоктугу аныкталганын айтты. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан экспорттоого багытталган товарларга жеңилдетилген бажы тарифтерин киргизүүнү өтүндү. Өлкөлөрдүн ортосундагы соода жолжоболорун жөнөкөйлөтүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө Кыргызстанга жеңилдиктерди берүү боюнча маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Атап айтканда, биз Түркиянын жалпы преференциялар системасын изилдеп чыгып, анда Кыргызстандын негизги экспорттук кээ бир товарлары боюнча кандайдыр бир жеңилдиктер жоктугун аныктадык. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан экспорттоого багытталган товарларга жеңилдетилген бажы тарифтерин киргизип берүүңүздөрдү суранамын. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык мамилелерин жалпы камтуучу стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгаруу жөнүндө биргелешкен билдирүүлөргө да кол коюлду. Туркия Кыргызстандын 58 миллион долларлык карызын кечкени маалым болду. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров Режеп Тайип Эрдоган менен биргелешкен билдирүүсүндө айтты. Ал каражат жашыл экономикалык долбоорлорго жумшалат. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Иш-чаранын жүрүшүндө Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ата-Бейит тарыхый мемориалдык комплексине гүл чамбар койду. Туркиянын президентин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коштоп жүрдү. Алар 1916 жылдагы каргашалуу окуяларда курман болгондорду эскеришти. Ошондой эле Туркиянын президенти жазуучу Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө гүл коюп эскерди.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Туркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоганды биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Жапаров Эрдогандын эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгын чыңдоого кошкон олуттуу салымын баса белгилеген. Эскерте кетсек, 4-ноябрда Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Эл аралык Манас аэропортунда Туркиянын лидерин президент Садыр Жапаров жогорку деңгээлде тосуп алган. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Президент Садыр Жапаров менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын расмий жолугушу аземи болуп өткөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эскерте кетсек, Орбан расмий сапар менен Кыргызстанга бүгүн таңга жуук келген. Ынтымак Ордо имаратынын флагштокторуна Кыргызстандын жана Венгриянын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароолдун катарын улуттук кийимчен жоокелдер толуктап, килемдер төшөлдү. Садыр Жапаров менен Виктор Орбан бири-бири менен учурашып, андан соң эки өлкөнүн мамлекеттик миндери жаңгырды. Ардак кароол ротасынын командиринин рапортунан кийин лидерлер тизилген катардын алдынан басып өтүштү. Андан кийин Садыр Жапаров менен Виктор Орбан расмий делегацияларынын мүчөлөрү менен тааныштырган соң ардак кароолдун аскер кызматчылары мамлекет башчыларынын алдында салтанаттуу марш менен өтүштү. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11-чи саммитинде Бишкек түрк дүйнөсүнүн санариптештирүү боюнча борбору деген чечим кабыл алынат. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев билдирди. Анын айтымында Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11-чи саммитинде 10дон ашуун документтер жана бир нече келишимдер каралат. Анын ичинде Бишкек санариптештирүү боюнча түрк дүйнөсүнүн борбору деген чечим да кабыл алынат. Баары бул чечимге макул болду. Анткени Кыргызстандын акыркы жылдар өзгөчө санарип тарабынан жасалган кадамдары чынында колго алынчу нерсе. Мен бир гана кыргыз жараны же кыргыз дипломаты катары эмес, эл аралык уюмдун башчысы катары белгилеп кетким келет, деди ал. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Ильхам Алиев Кыргызстанга 6-ноябрда Бишкек шаарында өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун саммитине катышуу үчүн келди. Буга чейин Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан, Түндүк Кипрдын президенти Эрсин Татар да Кыргызстанга келишкен. 6-ноябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммити өтөт. Саммиттин темасы түрк дүйнөсүнүн күчтөнүшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардыгы үчүн коопсуздук болот. Саммитке уюмга мүчө 5 мамлекеттин Туркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле уюмдун байкоочу өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 5-ноябрда парламентте журналисттер менен жолугушууда сүйлөп жатып, Кыргызстандын жаңы гимнин жазуу үчүн сынак жарыяланаарын билдирди. Ал кийинки аптада жогорку кеңеште гимнге байланыштуу атайын отурум өтө турганын жана сынак ачык болорун айтты. Бирок азырынча гимнди өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга чыгарыла элек. Нурланбек Шакиев Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына ардалган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Президент Садыр Жапаров 30-октябрда Кабар улуттук агенттигине берген маегинде гимнди алмаштырууну колдой турганын айткан. Эмки жумада атайын отурум өткөзөбүз, ачык, таза сынак өткөрөбүз. Жассын кыргыз элинин гимнин, өнөйлү, өсөйлү, өркүндөйлү. Мен кыргыз үчүн, мен кыргыз өлкөм үчүн, кыргыз мамлекетим үчүн деген сөздөр жетишпейт. Үчүнчү жак болуп калганда парыз айтып, ошону эле кошуп коелу болду. Кудай кааласа, гимн өзгөрөт, өзгөртөбүз. Эми Кыргызстанда көп балалуу келиндерге эне капиталын берүү пландалып жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев элдин санын көбөйтүүгө багытталган мамлекеттик программа даярдалып жатканын айтты. Ага ылайык көп балалуу энелерге 100 000 сомдон 2 миллион сомго чейин бир жолку төлөнүүчү эне капиталы берилет. Мындай кабар тез эле эл арасына тарап, жарандар аны кубанычтуу кабар катары кабыл алууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кейбірлер тамаша ретінде кабыл алышы мүмкүн. Жок, бул тамаша эмес. Бул өтө олуттуу мамлекеттик программа.
Эми Кыргызстанда 4төн ашык бала төрөгөндөргө эне капиталын берүү пландалууда. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында учурда өкмөттө элдин санын өстүрүүгө багытталган мамлекеттик программа даярдалууда. Атайын кызматтын башчысы мамлекеттин коопсуздугу анын элинин санына жараша боло турганын, буга олуттуу кароо зарылдыгын белгиледи. Биздин элибиз мына азыр 7,5 миллион болсо, тез аранын ичинде биз 10 миллион болушубуз керек. Tez aranın içinde biz 15 milyon boluşumuz gerek. 20 milyon halk boluşumuz gerek. Muna ошондо biz күчтүү mamleket bolobuz. Muna ошондо биздин mamleketimizin келечеги үчүн biz кабатыр болбойбуз. Мына өсүп аткан Кудай кааласа жигиттерибиз, кыздарыбыз mamleketibizди биздин колубуздан алып, кийинки муундарда татыктуу коргоп, өстүрүп калат. Мына ошого биз шарт түзүшүбүз керек деген ойдомун. Камчыбек Ташиевдин айтымында көп балалуу келиндерге мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлүп, колдоого алынат. Бала бакча, мектеп сыяктуу шарттар түзүлөт. Аны менен катар бул программа бийик тоолуу аймактарга гана тиешелүү экени баса белгиленди. Бүт республика боюнча эле жасалат экен деп ойлобогула. Бул баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашаган жерлерде төрөгөн келиндерге берилет, кыздарга берилет. Так. Бул деген Нарын облусту бардык район шаарлары кирет экен. Демек Нарын облусунун саны Кудай кааласа жакынкы жылдары тез эле өсүп кетет деген ойдомун. 4-чү баласын төрөгөн энеге мамлекет тарабынан сүйүнчү катары 100 000 сом, 5-чини төрөгөндөргө 600 000 сомдон, 7-чи баласын төрөгөндөргө 1 миллион сом, 8-9ду төрөгөнгө 1,5 миллион сом, ал эми 10ду төрөгөндөргө 2 миллион сомдон акча берилет. Эне капиталы Орусия, Белоруссия, Германия, Япония сыяктуу бир канча мамлекеттерде ар кандай шарт менен берилет. Мындан улам Кыргызстанда да ушул системанын иштешине кызыктар тараптар басымдуу болуп келген. Ошондуктан УКМК төрагасынын айткандары социалдык тармактарда жана коомчулукта тез эле колдоого алынып кетти. Мен оюм жакшы, бүгүн окуялар жакшы болуптур. Так эле ал акчаны бербесе деле төрөшөт да. Кыйналышат, ал жардам пул болгон жакшы да. Менимче жакшы болот эле, бирденкесине жумшашат. Может бирденке ача алышат, кичинекей бир мини бирденкелерди ачып, ошондон жакшы иштер башталып кетсе керек деп ойлойм. Себеби Россияда 3 балалуу болсоң, маткерой болосуң. Мен өзүм 5 балалуумун, маткероймун. Россияда мага үй берген, бардык условияны түзүп берген, балдарым орусса бекер карайт. А бизде дагы Кыдыршаев жакшы деп атат. Камчыбек Ташиев, если ошондой Россиянын эмесин өтүп калса, бизде дагы Кыргызстандын элдери көбөйөт, салымы чоң болот. Себеби аялдар азыр 3 баланы деле бага албайт да бизде Кыргызстанда. Если ошондой шарттар түзүлсө, мен ойлойм Кыргыздын күчтүү аялдары деле 10-15 балалы болот деп. Аялдарга материал жагынан, акча каражаты жагынан жакшы жардам болот го. Көө ошол бала чаканы багыш үчүн же акчага муктаж үчүн азыраак төрөп атышат азыр кыз келиндерибиз. Ошого байланыштуу жакшы нерсе. Анан келиндерге кайрылгым келет да, эми төрөйт десе туура акчага кызыгуу эмес, эми ошо баламын кийин келечегин карайт деп төрөгөнүңөр бул өтө жакшы. Сонда материалдык капитал болушу абдан маанилүү. Биздин жетекчилер, правительство жакшы аракет кылып атат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2020 жылы 158.112, 2021 жылы болсо 150.164 бала төрөлгөн. Мындан улам парламент элдин демографиялык абалын жакшыртуу боюнча маселелерди көтөргөн. Андан сырткары 4төн көп баласы барларды көп балалуу үй бүлө катары таануу боюнча мыйзам долбоорудагы коомдук талкууга коюлган эле. Балдар төрөлүш керек, көбөйүш керек, муну саясатташтырбаш керек. Бул болгону бул биздин бийликтеги азаматтардын жакшынакай эл үчүн кыла турган тилеги да. Бул өнүккөн өлкөлөргө кошулуш керек. Себеби биз качан 10 миңге жетебиз, 10 миллионго. Колу коңшулардын баары тең 15, 20, 30, 40 миллион болуп кетип атат. 10 миллионго жетпей эми 7 миллион канча болуп атабыз. Эми ошон үчүн бул нерсени аябай туура багыт берип туура маселе көтөргөн да. Белгилей кетсек, аймактарда төрөт үйлөрүнө имараттарды куруу жана оңдоп түзөөгө көңүл бурула башталды. Деген менен төрөт учурундагы энелердин өлүмүн кыскартуу жана алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын адистер айтып келишет. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.
Бүгін Бишкектегі номер 62 мектеп гимназиясында мектеп директорлары үшін билим берүүдө коррупцияны болтурууну алдын алуу темасындағы жыйын өтті. Жыйынга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Калыбек Ибраев, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин директору Рахат Мусаева жана бир катар мектеп директорлары катышты. Калыбек Ибраевдин айтымында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында УКМК жыл башынан бери билим берүү тармагында мыйзамдардын расмий түрдө бузган фактыларды аныктаган. Буга байланыштуу УКМК билим берүү тармагынын кызматкерлерине жана шаардык мектеп директорлоруна мыйзамсыз акча бергендиги жана алган үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Көбүнчө эле ата-энелер болот, ата-энелер өздөрүнчө комитет түзүп ошол жактан кандайдыр бир көмөк көрсөтөбүз дейт, аны туура эмес түшүнүп калышып эле анан мектеп жаманаттуу болуп калып атат да акыркы күндөрү. Аны да албаш керек да, ата-энелер чогултканда. Эми ата-энелерди биз алба же жок деп эчтеке деп айта албайбыз, ал ата-энелердин өздөрүнкү. Бирок түшүндүрүү иштерин алып барып турабыз, чогултпагыла деп. Бирок ошол муктаждыктарды жоюуга жетиштүү каражат бөлүнөбү? Тиешелүү каражаттар бөлүнөт баары эле. Жетиштүү эле. Европа биримдиги инклюзивдик жана сапаттуу билим берүүнү колдоо максатында Кыргызстанга 7 миллион евро же 648,7 миллион сом бөлдү. Билим берүү жана илим министрлиги кабарлагандай, бул жардам мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, жынысына, улутуна, тилине карабастан билимдин жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталат. Европа биримдиги бул каражатты 2023-2026 жылдар аралыгында бериле турган 27 миллион евролук жардамдын алкагында бөлүп жатат. Кыргызстанда 18 жашка чыга элек 30 миңден ашуун балдардын майыптыгы бар. Алардын жалпы билим алуусу үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Кыргызстанда өлкөгө кайтып келип, бизнеске акча салам деген мигрантка ошончо суммада каражат берүү каралган. Мекенин 1+1 программасы сынамык иретинде ишке кирди. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Эркин Каримов билдирди. Ал Бишкекте өткөн Кыргызстандын жакынкы 6 жылдагы миграциялык саясаты аттуу брифингге катышкан. Каримовдун айтымында долбоор толугу менен 2025 жылы иштей баштайт. Мында мекенине кайтып келген мигрант бизнеске канча акча салса, ошончо суммада каражат алуусу каралган. Программага так бизнес долбоору барлар гана катыша алат, деди Адис. Ушул тапта грантты 21 киши алган айтылды. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы Касса Миң долбоорунун курулушу аяктаганын 5 ноябрда билдирди. Мекеменин башкы директору Алтынбек Рыспеков долбоордун алкагында Кыргызстанда датка көмөк чордонундагы ячейканын курулушу толук бүткөнүн, 1243 электр мамысы орнотулуп, 456 чакырымга зымдар толугу менен тартылганын тактады. Бул долбоор Кыргызстан менен Тажикстандан Ауганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого багытталган. Ал Борбордук жана Түштүк Азиянын энергетикалык интеграциясына өлгө түзүү менен бирге биздин өлкө үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачат, деди ал. Касса Миң долбоорунун алкагында электр энергиясы Кыргызстан өз керектөөсүнөн ашыкча иштеп чыккан жайкы мезгилде экспорттолот. Касса Миң Кыргызстан менен Тажикстандан Ауганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Эми жайкы дөңгөлөктүү унаалар Сосновка Арал посторунан өткөрүлбөйт. Ага ылайык узак жолго чыккан айдоочуларга рейд башталды. Маалыматка ылайык өлкө аймагында 5 ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Мындан улам айдоочулар унанын жайкы дөңгөлөгүн кышкыга алмаштыруу сунушталат. Муну менен коопсуздукту камсыздоо максатталган. Эми жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочулар алыскы аймактарга чыгарылбайт. Мындан улам алыскы жолго чыккан айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырышы керектиги эскертилет. Эгер бул талап аткарылбаса, айдоочулар Сосновка, Чычкан, Арал посторунан өткөрүлбөйт. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери көзөмөлгө алышууда. Азыркы учурда ошо Чычкан постон жана Сосновка постон айдоочулардын автоунааларынын дөңгөлөктөрү текшерилип, эгерде жайкы дөңгөлөктөр болсо, ошо өткөзбөйт. Ошону айтып кетем, эгерде алыс жолго чыксаңыздар, дөңгөлөктөрүңөрдү алмаштырып алыңыздар. Септерди алыш керек. Септерди алдык. Перевалга. Себеби жүргүнчүлөрдүн өмүрү силердин колуңарда. Бала чакаңар күтүп атат, алардын туугандыктары күтүп атат.
Мындай талаптарга ылайык учурда жерлерде жол кайгул кызматкерлери тарабынан айдоочуларга рейд иштери жүрүүдө. Анда айдоочуларды унааларынын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу, жанына кошумча дөңгөлөк оороо үчүн чынжыр алууга, карама-каршы тилкеге чыкпоого, унаалар ортосундагы аралыкты сактоого чакырышууда. Ушундай эле түшүндүрүү иштери бүгүн Жалал Абад шаарында орун алды. Өзü bir altı var gerek, bunlar kuş olur. Septin gereği yok bunlara. Bana sep. Poston emi taksilerdi alar 5 kolday tanıydı taksilerdi. Emi alıp poputni baratkanlar var da. Жаңы үйрөнчүктөрү бар, башкасы бар, ошолор кылып атат. Таксилер каттай берип, отун жүктөп бараткан жок, алар адам жүктөп баратат, алардын өмүрүн сакташ керек, ошон үчүн таксилер немемен жүрүшөт. Берги попутчиктер кылып атат. Өзүңүз кышка даярсызбы? Ооба, мына менин машинам жеңли, балон, сеп бар. Таксилерде бүт эле азыр кышкысын кышкы дөңгөлөк салат, жайкысын жайкы дөңгөлөк салат. Жайкы дөңгөлөктөрдө кимде жүрөт эми баягы өзүнүн иши менен жүргөндөр салбай чыгып алат, шашылып иштери менен. Анан попутчиктер бар, баягы кетаткандар. Анан такси менен дей беришет, түшүнбөйсүн алардычы. 5 мүнөт менен өмүр чечилбейт, ажакчы. Андан көрө өзүң жалгыз болсоң өлүп кетсең эч нерсе эмес, аркаңда пассажир бар, ошону ойлош керек. Эл бар. Сабырдуулукка чакырам баарынча. Ушу элди гаилер мына немелер коопсуздукту баарын сакташып жолдорду тосуп атышат. Алар бекерден ойноп тоскон жок, элдин коопсуздугун ойлоп атат. Законго баш ийүүгө чакырам баарынча. Рейдтер бул ар бир ошо шаар райондордо, областтын ичиндеги шаар райондордо өтүп жатат. Өзүңүздөр да азыр мына күбө болдуңуздар, автобекеттерге келип текшерген учурда мына почти 100% эле дөңгөлөктөрүн алмаштырган кышкыга. Ошо бул эми бул баягы башка айдоочуларга айтарым, дөңгөлөктөрүңүздөрдү алмаштырып алсаңыздар, ошондо жол тыгындары, анан авариялар болбойт. Маалыматка ылайык 5-8 ноябрь күндөрү өлкө аймагында абанын температурасы төмөндөп, алыскы жана тоолуу аймактарда жаан-чачын күтүлөт. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, жарандарды зарыл болбосо узак жолго чыкпай турууну сунушташат. Аба ырайынын кескин өзгөрүп, айрым жерлерде кар, жамгыр жаагандыгына байланыштуу өтө зарыл болбосо жолго чыкпай туруу, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо, ошол жол тыгынын пайда кылбоо, алабел, төө ашуу ашууларында ушу жол тыгынын пайда кылбоо үчүн мүмкүн болушунча жолго чыкпай турууну эскертип атабыз. Мейле келсек, ушул жылдын октябрь айында Ош-Бишкек унаа жолунда аба ырайына байланыштуу жол тыгыны пайда болгон. Ашууларда кар жаап, жол тайгактыгынан миңдей унаа токтогон. Ал арада Арал жана Сосновка көзөмөл өткөрмө жайларында унаа кыймылына чектөөлөр киргизилген болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Баткендин Зардалы айылына бара турган жолдун Сары-Тала Кызыл-Таш бөлүгүндө кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Унаа кыймылынын багытын жакшыртуу үчүн белгилер орнотулууда. Жеринде номер 2 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери иш алып барууда. Зардалы Баткен облусунун бийик тоолу, жетүүгө кыйын зонадагы айылы. Жол жыл сайын май-июнь айларында ачылып, кыш түшкөндө жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Октябрдын аягында мега компаниясы Баткен облусунун Зардалы айылына уюлдук байланыш орнотту. Нокен районуна караштуу Тосколата Токой чарбасына 300 гектар жерге мисте бадам үрөндөрү эгилди. Президент Садыр Жапаровдун жашыл мурас жарлыгынын негизинде Токой чарбага караган жерди өздөштүрүп, ал аймакты Токойго айлантуу максатталган. Жалал Абад облусундагы жалпы Токой чарбалардан 300гө жакын жумушчу келип иш-чарага катышты. Ар бир Токой чарбага жер бөлүнүп берилип, бош тилкелер калтырылбай толук эгилишин атайын түзүлгөн комиссия көзөмөлдөп турду. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу Тосколата Токой чарбасында 300 гектар жерге мисте бадам үрөндөрү эгилип жатат. Облус боюнча жалпы 13 Токой чарбаларына бөлүнүп берилген. Жумуш 30 октябрда башталган. Мисте эгип атабыз, бадам, мисте. Анан бул уруктан эгилет. Уруктан эгилген площадканын максаты ушул нымдуулукту кармап берет да, жаан-чачын жайында кургакчыл болгондо ошо площадка нымдуулукту кармап берет тамырга. Анан ошол себептен бул ушу площадканын максаты ошол. Анан бул жерде 8-ден 10-дон урук ташталып атпайбы? Ошол
облагораживание деп коет. Буну ошо чыккандан кийин күчтүүсү калат дагы, жанындагы начарлардын уход болуп, дополнение болгондо ошолорду бир сыйра күчтүүсүн калтырып, анан дагы кошумча эгилип жумшартылат. Базар Коргон районуна караштуу Ачы Токой чарбасына 300 гектардын ичинен 25 гектар жер бөлүнүп берилген. Анда жалпы 42 жумушчу иштеп, мисте бадам уруктары эгилди. Үрөндөр толугу менен эгилип, бош жерлер калтырылбашы үчүн атайын комиссиялар көзөмөлдөп турушат. Базар Коргон районуна караштуу Ачы Токой чарбасынан жалпы ошол Тоскоол Ата Токой чарбасынан 25 гектар аянт бөлүнүп берилген. Биз 31 октябрь күнү баштаганбыз. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса эртеңки күнгө бүтүрөйбүз деп аракет кылып атабыз. Жалпысынан бизде 22 сотрудник кызматтанат. Бул жерге азыр 16 кызматкер келген. Андан сырткары дагы 26 изерачылардан кошо келгенбиз. Жалпысынан 42 адам ушул жерде эмгектенип атат. Президент Садыр Жапаровдун жашыл мурас жарлыгынын негизинде 300 гектар жерди өздөштүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Орток Токой чарбасына да 27 гектар жер бөлүнүп, жумушту 30 октябрда баштап 4 ноябрда аяктаган. Биздин 28 кызматкерибиз 31 октябрдан бүгүнкү чейин иштеп жатабыз. Бүгүн аяктайбыз мына. 27 гектар жерди даярдоо иштерин жүргүзүп, фисташка, бадам көчөттөрүн эгилди. 13 Токой чарбага бөлүнгөн жерлерди көртөндүрүү дээрлик аяктоо алдында турат. Эгилген жердин жалпы аянты тосмолонуп, Токой кызматкерлери тарабынан корукка алынат. Токтогул районунда токойчулар келип, бул иш-чарага катышууда. Бизге ушул Тоскоол 300 гектардан 23 гектар тийген. 23 гектарды Кудай кааласа, азыр бүтөр аякта турабыз. Бир 2 сааттын ичинде бүтсөк, Кудай жол тарса үйгө кетебиз. 300 гектар жерди иштетүү үчүн жалпы 300гө жакын жумушчулар тартылган. Тоскоол Ата Токой чарбасында эгүүнүн максаты мындагы жер кыртышы мисте бадам эгүүгө туура келген. Алдыда башка дагы Токой чарбаларга ушул сыяктуу иш-чаралар өткөрүлөрү айтылды. Бул жерде мисте менен бадам өскөнгө жер шарты өтө жакшы экен, топурак кыртышы да өтө жакшы. Анан бир мезгилдерде Токой чарбага бир мал жандыктары көбөйүп, өсүүгө бир аз тоскоолдор жүрүп келген. Азыр мына 300 гектар жерди чуңкучларды даярдагандан кийин, аянчыларды, андан кийин королоо иштери жүрөт бул жерде. Баардык жери королоп, жер кыртышы дагы калыбына келет. Бул жерде жанагы эрозия жүрбөй калат. Анан биз максат Токойго айлантыш. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда Токойлордун жалпы аянты 290 000 гектар. Анын ичинде басымдуу бөлүгү Жаңгак Токой аянты 33 000 гектар жерди элейт. Ал эми мисте өскөн аймак 28 000 гектар. Калган Токойлордо алма, алча, долоно жана башка дарактар, бадалдар өсөт. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү көрсөтүүнүн ушул жаңылыктар толтат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта туруңуздар.